Сандан сапатка өтүп тигилген кийимдерди эл аралык талапка жооп бергидей деңгээлге чыгарган кыргыз ишкерлери тигүүчүлүк тармакта ички рынокты толук түрдө өздөштүрүп, эми экспортко басым жасоодо. Базаргүл Самиева 15 жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенип, азыр 100дөн ашык жумушчулары менен чет элдик брендтердин буйрутмаларын аткарып келет. Бизде азыр сапатка өткөнбүз. Азыркы кезде пландарым бар. Европа рыногуна чыгыш үчүн ошо аракет кылып жатабыз. Өзүмдүн личный брендим Базико деген брендим бар. Аны Валберске сатууну пландап турабыз. Мен өзүм ушундай аялдардын рубашкаларын тигебиз. Өзүңүздөргө айтып өткөндөй, мен ушундай российский брендтерди тигип иштешип жатабыз. Биз договордун негизинде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан мамлекеттеринин ишкер айымдары бир уюмга биригип, эл аралык стандартка чыгып, Азияда атаандаштыкты күчөтүүгө кызыктар. Баткен облусундагы чеберлер көбүнчө Өзбекстан менен кызматташат. Алар тиккен кийимдердин негизги кардарлары да коңшу өлкөнүн жарандары. Келген клиент мага заказ берсе, угуп көрөм да, кандай фасон, анан өзүм бичип берем, бүт баардыгын өзүм жетишим да. Бир айга ушу 500 та 300 та заказ алып калабыз атайын. Кыргызстанда сандан сапатка өткөн мыкты тигүүчү ишканалар көп болгону менен алардын баары эле экспортко чыга албайт. Ал үчүн атайын окуу курстары уюштурулуп, аймактагы ишкерлерге сырткы рынок менен байланышып, эл аралык Валберс электрондук соода жүгүртүү тармагына чыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң жетиштик деп ойлойм. Анткени бул менторлук долбоор Средняя Азия, Орто Азия мамлекеттерин бириктирип, тигүүчү сектордо иштеген кыздарды колдоого максатта кылынган долбоор болду. Борбор Азияда жеңил өнөр жай боюнча Кыргызстан атаандаштык жарата алган алдыңкы өлкөлөрдүн катарында. Эми Европа менен иштешип, Германияга, Венгрияга, Англияга Кыргызстанда тигилген кийимдерди экспорттоого аракеттер көрүлүүдө. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.